Самара Каримова, ырчы, Баткендин өрүгү иммунитетти жакшы көтөрөт. Жылдыздар балдарынын иммунитетин кантип көтөрүшөт? Самара Каримова, ырчы, мен балдарыма атайын даяр витаминдерди алып берген жокмун. Болгону тамак ашына мурдагыдан тыкыр көзөмөл кылып, витаминдүү күчтүү экенине маани берип калдым. Аш барган жерге дарт барбайт дейт эмеспи? Тамак ашты туура пайдалана билсек эле оорубайт экенбиз. Анан Баткендин өрүгүнө компотту жай кыштебей кайнатып коюп, тынымсыз берем. Балдарым да бул суусундукка абдан көнүшкөн. Баткендин өрүгүнүн пайдасы баары тең эле билсе керек. Башкысы иммунитетти мыкты көтөрөт. Анан пиязды көп колдонгонго аракет кылам. Балдарым кичине эле чүчкүрүп бышкырып калышканда дароо пиязды майда турап айнеги идиштерге салып бөлмөлөргө коюп чыгам. Балдарым бат сергип кетишет. Кайсы мөмө жемишти балага арбын берип туруш керек. Маалымат булагы Леди Чекит Кейджи. Мамлекеттик иш-чараларга чакырганда келбеген ырчыларга чара көрүлөбү? Министрдин жообу. Мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек. Кээ бир ырчылардын анча-мынча мамлекеттик иш-чараларга чакырып калсаң, тоюм бар эле дегенин угуп жүрөм. Мамлекеттик иш-чараларга чакырганда келбеген ырчыларга чара көрүү керек. Мындай пикирин Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков репортер Чекит Кейджиге маек куруп жатып билдирди. Өзбекстанда эстрада ырчыларына лицензия берилсе ырдай алат, бербесе ырдай албайт. Ал эми Кыргызстанда андай эмес. Бизде эстрада ырчылары той бизнеси аркылуу каражат табат. Анткени лицензия берип, аларды мамлекет каржылоо күчү жетпейт. Бирок мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек. Себеби ушул мамлекеттик мыйзамы менен жашап, наам алып жатасың. Кээде ырчыларды анча-мынча мамлекеттик иш-чараларга чакырып калсаң, тоюм бар эле деген ырчыларды дагы угуп жүрөм. Мындайга чара көрүү керек, деди Нуржигит Кадырбеков. Маалымат булагы Фабула Чекит Кейджи. Бекборбиев, биздин деңгээл президенттик талапкерлердин тизмесинде. Акыркы маалыматтарга таянсак, президенттик жарышка 40 адам талапкерлигин койду. АКШда президенттик жарышка 2 гана талапкер катышты. А биздин 6 миллион калкы бар кичинекей мамлекетибизге 40 талапкер болуп жатат. Буга байланыштуу ырчы Бекборбиев такыр пикирин билдирди. Биздин деңгээл президенттикке талапкерлердин тизмесинде. О калайык, кой десеңер боло, кайда эле баратабыз деп ырчы социалдык тармактагы баракчасына үн катты. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейджи. Чыпалак Баатыр, мени эмне булардын арасына кошуп салгансыңар? Мен акылдуу элемин. Кыргыз коомчулугуна Чыпалак Баатыр деген лакап ысмы менен таанылган Зарылбек Аликеновдун социалдык тармактагы жеке баракчасына чыгарган сүрөтү кызуу талкууда. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейджи. Манас Ниязов, Достуктан эмнеге кетти? Ал улуттук курамада ойнобой калабы? Мыкты көк бөрүүчү Манас Ниязов президенттин кубогуна арналган турнирде жаңы түзүлгөн Ала-Тоо командасынын курамында 1-лигада ойнойт. Эгер бул команда жогорку лигага чыкпаса, Манас өлкөнүн улуттук курама командасына кирбей, Түркияда өтүүчү көчмөндөр оюнуна барбай калышы мүмкүн. Улакчы менен оюн алдында кыскача маектештик. Саламатсызбы, Манас мырза? Жаңы команда менен оюнга аттанып жатасыз. Даярдыктар кандай? Саламатчылык. Жалаң жаш, келечеги бар балдарды бир командада чогулттук. Оюнга даярдыгыбыз абдан жакшы. Узак убакыттан бери чоң оюндар боло элек. Оюнду сагындыңызбы? Көптөн бери мындай турнирлер болбогонго оюн таласын сагынып калдык. Бул күндү чыдамсыздык менен күтүп жатканбыз. Буйруса оюн көрсөтүү алдында турабыз. Бир нече жолу өлкө чемпиону, өлкөдөгү мыкты командалардын бири болгон Достуктан жаңы түзүлгөн Ала-Тоо командасына өтүшүңүзгө эмне себеп болду? Достук командасынын курамында 10 жыл оюн көрсөттүм. Чемпион болдук, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик, мыкты оюнчу болдум. Достуктун жетекчилерине, командалаш улакчыларга, көрмандарга абдан ыраазымын. Мен сунуштун үстүндө абдан көп ойлонуп, чечим кабыл алдым. Мындан ары өзүмдү жаңы командада сынайын дедим. Бул команда менен жаңы ийгиликтерди жараткым келди. Достукту манассыз элестете албай калган көрмандарга эмне деп айтат элеңиз? Мен Достуктун көрмандарын сыйлайм. Үмүттөрүм мактабай калсам кечирип сурайм. Жеке мени колдоп келген көрмандарга айтарым, алдыда дагы сиздердин ишенимиңиздерди актоого аракет жасайм.
Жогорку лигада ойноп жүрүп, бул оюнда биринчи лигада ойнойбуз. Кандай максатта мындай кадамга бардыңыз? Алатоонун жогорку лигага чыгуусуна мүмкүнчүлүк барбы? Буга чейин жогорку лигада ойноп келдим. Бул жолу биринчи лигада ойнойбуз. Алатоо командасы ушул оюнда жогорку лигага чыгууга аракет кылабыз. Жок эмес, буйруса чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Жети-өгүз, Төш булак командалар менен бир тайпага түштүңөр. Негизинен башка атаандаш боло турган командалар деп кайсыларды айтат элеңиз? Биринчи лигада атаандаш боло турган Келечек, Мурас деген жакшы ойногон командалар бар. Ушулар менен кызуу беттешибиз деп ойлойм. Улуттук курама менен оюн талаасына чыкпай калышыңыз мүмкүн экени айтылууда. Бул оюнда алдын ала эскертилген дешти. Алдыда Түркияда өтүүчү көчмөндөр оюндары бар. Ага улуттук курама кошулуп барбай калабызбы? Улуттук курама командага кирүү ар бир улакчынын, деги эле ар бир спортчунун кыялы деп ойлойм. Ал жакта башка өлкөгө барып эле эл аралык деңгээлде ойнойсуң. Кыргызстандын желегин көтөрүп, намысын коргойсуң. Андыктан улуттук курама командага кирүү, өлкө атынан ойноо мен үчүн өтө маанилүү. Ушул мелдештер жогорку лигага чыгып кетсе, курама командага кошулам деп ойлойм. Бул үчүн болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат, ийгилик каалайбыз. Көздөгөнүңүзгө жеткиле. Маалымат булагы Суперчекит KG. Отуз бешке чыккан Назира Айтбекова туулган күнү менен. Ата апа, экөөңөргө миң алкыш. Бүгүн теле алып баруучу Назира Айтбекованын туулган күнү. Ал туулган күнү тууралуу социалдык тармактагы баракчасына: Раматылык атам 60 жашына эле чамынып, сакал мурут өстүрүп алып, 80ге чыгам деп эле кыйкыра берчү. Анын сынарындай мен дагы 30га чыгып алып эле 40ка чыгып калдым деп кыйкыра бермей адатым бар. Бир жаш жигит: Назира эже, канчадасыз дейт. 35ке чыгам десем, маанайды жаман буздуңуз да, пландарым бар болчу. Эмдигиде жашыңызды айтпай эле коюңузчу эч кимге, деп тамашалады эле. 35ти капка ката албай экенсиң, шибене сыңары. Уялып же жашыра турчу эч нерсе жок. Карылыкка жеткен бар, жетпеген бар. Учурда гүлдөп, жашымдын эң сонун учуруна келген кезим. Болуп толуп 35 жылдык тажрыйба топтоп, аздыр көптүр Абдыркаттын кошо чогулткан учур. Ичимде сүйүнүч, кубаныч аралаш сезим негедир. Шүгүр кылуу, ыраазы болуу, бактылуулукту туюу, топук болуу сындуу сонун сезимдерди үйрөндүм. Артымды карасам, кайгылуу күн эмес, кубанычтуу учурлар гана тартылат. Демек, наалыбасам, шүгүр кыла алсам, жакшылыкты көрө алсам, бактылуулукту туя алсам, жашоонун сабагын жакшы окуган окшойм. Демек, 35 жылдыгым текке кетпептир. Кайсы бир күнү тарс үзүлүп кетсем да, кайгыра турчу, сана тартчу эч нерсем деле жок. Тарынткандарды кечирип, таарынгандарды жазып алгам. Өлүмгө бүгүн кетчүдөй таптаяр, таптаза жыргап жашаш керек экендигин өмүр үйрөттү. Туулган күнүң менен. Ата апа, экөөңөргө миң алкыш деп жазды. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG.